Бул керемет оңдор Мукан Рыскулбековдун ыр хуржунуна таандык. Анын кайталан сырлары бүгүн дагы эл ичинде жашап, муундан муунга уланып келе жаткан учуру. Мына ушул оончун ырларынын сынак жогорку окуу жайда өттү. Бүгүн биздин Насыр Давилесов атындагы Республикалык маданият жана искусство колледжинде жакшы иш-чара болуп жатат. Кыргыз элине аттын кашкасындай болгон таанымал таланттуу актер, оончу, аткаруучу Мукан Рыскулбековдун элесине, жаркын элесине арналган ушундай конкурс өткөрүп жатабыз. Эми бул Мукан абабызды ким гана билбейт. Учурунда Мукан Рыскулбеков агабыздын ырлары ар бир кыргыздын үйүндө, радиодон, телевизордон жаңырып турчу эле. Мына биз деле ошол Мукан агабыздын ырлары менен ырдап чоңойдук. Буйраса эми ушул бүгүнкү иш-чара Мукан агабыздын ушу керемет сонун ырларына конкурс жарыялап, ошо конкурсту өткөргөнү турабыз. Буйраса Мукан Рыскулбеков Москва районунун Жардуу суу айылында 1942-жылы туулган. Орто мектепти аяктагандан кийин Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык хореографиялык окуу жайынын аспаптар бөлүмүн, Бүйсара Бешеналиева атынагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтун бүтүргөн. СССРдин 50 жылдыгын арата Москвада өткөн Бүткүл союздук аскердик фестивалда Комузда Атайдын, Айдаралынын, Токтогулдун күүлөрүн аткарып лауреат болгон. Армияда жүргөндө эле Сапарлашыма, Чолпонбай Көл кечи аттуу оондорун жараткан. Насыр Давилесов атындагы Токмоктогу маданият жана искусство окуу жайында билим алган студенттер оончу Мукан Рыскулбековдун ырларын жандуу аткарышып, ар бир обонуна театралдык көрүнүштөрдү коюшкан. Жалпы окуу жайдын жамааты сырттан окуу бөлүмүндө билим алган студенттер катышып, оончунун ырларын жандуу аткарышты. Иш-чарага даярданып атып, чындап билдим. Себеби дегенде бул киши актер катары мурда билип жүргөн болсок, бул оончулук таланты дагы мына эми кийинки муунга белгилүү болуп баратат окшойт. Абдан көп оондору бар экен. Бул агайыбыздын мен ушул иш-чарага Өчпөгөн жылдыз деген ырына даярдангам. Иш-чара аябай жакшы өтүп атат. Мукан Рыскулбековдун Мукандын Мукам ырлары аттуу кароо сынагына катышып жатабыз. Мукан Рыскулбеков агайдын мукамдуу ырлары жаңыра берсин. Чыныгы талант, чыныгы музыкант, жүрөгү ачык айкөл инсан болчу деп дайыма Мукан Рыскулбековду эскерип келишет. Анткени анын ар бир жараткан оонунун кайрыктары да өзгөчө. Ал дайыма шайыр, колунан аккордеонун чүрүбөй, мага дайыма ырдап берчү дейт бир тууган карындашы Анархан Рыскулбекова. Мукан Рыскулбеков менин агамдын атында ырларына сынак жүрүп, мына бул жерде таланттуу жаштар, мугалимдер, ушул жерде иштеген кызматчылардын баары тең ушунчалык дилдери менен аткарышып, сынакты жакшылап өткөрүшүп, даярдыктары аябай чоң, аракеттери чоң экен, жакшы, чоң рахмат, ушулар аман эсен, жакшылыктар болсун. Дагы ушул жерде өнүп өскөн жаштарыбыз, биздин кыргыздын жаштарыбыз жеке эле мен агамдын ыры эмес деги эле кыргыздын ырларын ырдашып, элибизге ушунчалык өздөрүнүн жан дүйнөлөрү менен, таланттары менен таанылып, бактылуу жаштардан болсун. Рахмат. Ушу сен көрдүң беле Лилияны, ушу сен билесиң Лилияны. Кыргыз Республикасынын эмгек сыйгарчысы оончу Мукан Рыскулбеков көзүнүн тирүүсүндө Эсенгул Ибраев, Кыялбек Урманбетов, Шатман Садыбакасов, Токтосун Тыныбеков, Ашым Жакырбеков, Анатай Өмүркановдордун сөздөрүнө оон жараткан. Мукан Рыскулбеков агайыбыздын 85 жылдыгына карата Мукандын Мукам оондору деген кароо сынак күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүнүн студенттеринин арасында уюштурулуп өткөзүлдү. Ошол Мукан агайдын баягы элдин арасына сиңип калган ырлар эмес, ошол ырдалык дагы ырлары бүгүн баягы мугалимдер тарабынан даярдалып, эфирге алып чыгылды. Алардын ичинде Чолпонбай, Көл толкуйт, Аппагым, дагы кандай ушундай бир элдердин арасында көбүрөөк ырдал элек чыгармалар бүгүн
ободо жаңырды десем болот. Ошол кезде эле Советтер Союзу учурунда вокалдык аспаптык ансамбльдерди түзгөн, көптөгөн жаштарды музыка дүйнөсүнө чакырган. Там элесиңди, айдан түшүп келесиңди, 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 келесиңди жан эрке. Мукандын Мукан мырлары аттуу сынакка жалпы 18 студент катышып, алар обончун мырларын аткарышып, Мукан Рыскулбеков атындагы фонд ардак грамота жана акчалай сыйлыктарды берип, Мукан Рыскулбековдун обонду ырлар жыйнагын береке берди. Эске салсак, Мукан Рыскулбеков көзү тирүүлүгүндө быйыл 83 жашка чыкмак. Sen meni nege bilip aldın eken, kabılıp taqdırıma kaldın eken. Sen menin ömrümdün asmanında